Аптаптуу ысыктан улам кан тамыр оорулары менен кайрылгандардын саны өсүүдө. Дарыгерлердин айтымында мындай көрүнүш жаштар арасында да өрчүп баратканы байкалган. Буга ысыкта активдүү жумуш жасап, спорт менен тынымсыз машыгып, организмге күч келтирүү башкы себеп. Колдон келсе мындай өтө 40 градуска чейин жеткен ысыкта колдон келсе ошо көлөкөдө өтө активный жумуш кылып, акыры мындай спокойно кылып, колдон келсе жанына жанагындай сууну алып жүрүп, ичим эмне суюктуктардан көп ичип турса, ошондо кан бирдей суюк болуп жакшы иштейт да. Кан коюлуп кетсе эле анан ошол коюлган кан эле анан тромб деп анан кийин башын учуп кетиши мүмкүн, жүрөгүнө барып такалып калышы мүмкүн, ички органдарын жабып коюшу мүмкүн, буттарын кан тамырлары жаап койсо, кайсы кан тамырды келаткан кан тамыр жабылып калчу болсо, кайсы органга келаткан, ошол кан тамыр жабыркап калат. Кан тамыр оорулары тымызын көп убакытка билинбей адам баласынын өлүмүнө алып келиши ыктымал. Кан басымдын жогорулашы, коронардык артерия оорусу, жүрөк пристубу жана инсульт үчүн эң негизги коркунучтуу факторлордун бири. Мисалы чын эле мурун улумундагы агайлар, эжелер, апалар, аталар көп кайрылса, азыркы күндө, кийинки күндөрү жаштар, жаш кыздар, жакшынакай балдар ушинтип калды, каным тромб болуп калды. Азыр эле мына биздин бөлүмдө мынакей бир 10 чакты жаш эле, жаш 18тен бир 30га чейинки жаш кыздар жатат. Ар кандай кээ бирөө бош бойлуу, кээ бирөө жаңы төрөп, жаңы ооруканадан чыккан. Алар өзлөрү жанагындай да ситуация болуп атса, ого бетер жана каны коюлуп кетип, тромб болуп, мына кечээ эле бирөөнү Кудай сактады, операция кылып, тромбун алып эметип калдык да, успеть этип калдык. Аптаптуу ысык кан тамыр ооруларынан тышкары бардык өнөкөт оорулары барларга терс таасирин тийгизет. Андыктан бул күндөрү дарыгерлер ден соолукка кам көрүп, активдүү жумуштан алыс болууну, сыртта көп жүрбөөнү жана суу ичүүнү эскертишет. Күндүн катуу тийген нурлары бул 11ден баштап көбүнчө бир саат 3кө чейин күндүн нуру катуу тиет. Ошондуктан ушул убактарда баягы көп эшикте ысык абада болбоого сунуштайт элек. Суусундук ичүүдө дагы өзгөчөлүктөр бар. Бул ушу давлениясы бар адамдарга жана ошондой эле бөйрөк оорулары бар адамдарга көп суу ичкенге болбойт. Ошону дагы баягы карап ичүү керек. Жеңил кийимдер болуш керек, бул бош кийимдер болуш керек. Бул ошол ткани баягы дем алууга ылайыктуу болгон тканьдар болуш керек. Бул хбшный жана лен деп коебуз. Кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптар тобокел тобуна кирет. Андыктан ден соолугуңуздун начарлаганын байкасаңыз, үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу сунушталат. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, Бишкек шаары.